Бул тарабы бүгүнкү күндө мыйзамсыз экендигин ошол бир топ мекемелер буга чейин айткан. Где на него документ на земельный участок есть у вас? Ну, наверное, есть. Да, у вас предписание что-то есть. Сиздер бул курулушту кабыл алгансыздарбы? Жоқ, бұл шығып тұрған мынау пристройка деп аталған жерде қабыл алған емеспіз. Фаиза кафенин түштүк чыгыш тарабында кошумча курулуш өз билемдик менен муниципалдык жерде капиталдык курулуш аныкталды. Общая полезная площадь здания по документам 201,7 квадратных метров, по факту 562 квадратных метров. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Самастар урматтуу көрөрмандар, бүгүн экинчи чыгарылышыбыз. Өткөн чыгарылышыбызда биз ошол тротуарда ээлеп алган эрлер деген аталышта өзүңүздөргө бир катар жерлерди көрсөткөнбүз. Ошол жерлердин бирөөсү азыр Жибек жолу 555 таригиндеги Фаиза кафесиндеги маселе болгон. Азыр жергиликтүү бийлик, комиссия, жалпы эле ошол муниципалитеттин бир топ кызматкерлери азыр тоо менен келди. Эмне маселени, кандай маселени бүгүн комиссиядан карашат экен. Муниципалдык мүлктү башкаруу мекемесинин басма сөз кызматын ыраазычылык айтабыз. Анткени ушул жагдайларда башында туруп уюштуруу иштеринде, жалпы коомчулукка жеткирүү маселелеринде жакшы кызмат кылып атасыз. Мунуңузга рахмат сизге. Бүгүн кайсы кызматтардан келди? Азыр биринчи көрөрмандарга атыңызды айтып коюңуз. Саламатсыздарбы? Менин атым Алмазова Бегимай. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаменттин пресс катчысы болом. Азыркы учурда бул жакта Бишкек башкы архитектуранын өкүлдөрү, биздин департаменттин өкүлдөрү, анан кадастрдын өкүлү келди и УАСК. Айтканбыз экотехинспекциянын эң керектүү мекемелерден келди. Азыр замер кылышат, андан кийин жообун айтышат, комментарий беришет. Баягыда биз көргөндө бул жагын ижарага алып, өзүнүн основной зданиясы бул деп атышкан. Бул тарабын жеңил конструкция менен биз бердик деп атат ижарага. Бирок бул тарабы бүгүнкү күндө мыйзамсыз экендигин ошол бир топ мекемелер буга чейин айткан. Кандай соңуңуз жакшыбы? Госрегистр? Госрегистрден азыр эми жол Люктардан эле аныкталып коет да. азыр иш жагынан эле кафени отургузуп алалы биринчи 15, 16, 17 метр. Болдурдан тап карайбыз. Метр чыгыш керек экен, ушунан. Ошондо канча метр болду? 40 болду му жерге чейин, а? Тартыш керек да. Бияка жылкасың. 40 метр. Муну машинанын бурчу экен.
Моунан 2 кафель бияққа келді да. Аренданың жері шығады. Ошондо тетиги кирүүчү топ Аренданың жері шықпайды. аренданын жерине кирет экен. Шақырыңыздар бияққа эле. Документти алып чыгыңыздар да. Биякта эмелерди көрсөтөсүздөр да. Мэрияга. Assalomu alaykum. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Что вам показать? Нет, а у вас предписание что-то есть? Укс беле? биринчи кемеге думиге кайрылып ошондон кийин анда боюнчачы. Предписание эмнеңер бар дейт. Шефтер. Думи, Ооба. вот на основании обращения журналиста. Скажите Ну, что-нибудь. Я просто, конечно. может, вы вообще Потому там не что вы тогда вот работаете, у него откуда спросите. говорите. Правильно. А я вам буду Ну, а показывать документы. Как вы вот на это смотрите? Молодые люди. Я разве не права? Ну, сегодня Нет, вас я знаю, да. комиссию созвал я. А, вы созвали. Хорошо, ладно. В чем причина вообще? Что случилось? Управление по контролю Ну за да. землепользованием. Мгм. Что случилось? Какое обращение? Что? Вот, фактически получается, да, на сегодняшний момент тротуар упрекает, то есть сразу заканчивается вашим заведением, и из-за этого все вопросы возникли. И сейчас устанавливаем. Так, техпаспорт. вот. Так, наверное. Смотрите. Вообще у вас же наши документы все есть же. Мы это направили на комиссию. На комиссию, да. Мы продлеваем сейчас в данный момент. У нас продление идет. Просматривается, да. Просто Чили, если общение. что-то у нас тут не Да, по закону, мы это можем устранить. Она что, Ну, вроде бы у нас все по закону, Не разница. насколько я знаю. Можно, вы можете, пожалуйста, показать акт ввода в эксплуатацию? Когда вводили? Так, вот, да, есть какой-то. Дело в том, что у нас Кому? два Давайте, или даже Виктор, три. Посмотрите, я не знаю. Так, общая площадь вашего здания составляет 562 квадратных метра. Нет, вообще больше, потому что у нас еще один Вот, техпаспорт есть. смотрите. Нет, А, по этому техпаспорту, да, у нас еще один есть. Да, мы сейчас рассмотрим. Да. А, Это давайте. тоже, да, мы- Общая полезная площадь здания по документам 201,7 квадратных метров, по факту 562 квадратных метров. То есть разница составляет превышение 306 квадратных метров, правильно? Так, а это где? Покажите. Вот. наглядно. Я просто, нет, я это не разбираюсь сейчас. Ну сейчас прям вот Я эти не все 306 архитектор. мы вам не Нет, заметили. примерно покажите, какой зал или что. Для прям точности определения можете заказать топосъемку. Там можно Ну, будет заказывали наглядно. топосъемку, у нас все есть. Есть? У нас Здесь. все документы есть. Ну, прям здесь я не знаю, но просто вы бы заранее предупредили, По порядкам что вам Мегатели надо. дальше. Что вам надо бы, предупредили бы, я бы вам все приготовила. Так, Топосъемка у нас Виктор. тоже была. Ну, ауыл по-вашему или что? А, О, А, жөнөкөй эле. Топосъемку я ушул лично да? сама делала. Ушул өткөнүбүз. Что, конечно. О, Стройка их нетики. Капитально точка. Кирпич. Жжёный кирпич. А вы вообще с какой Ну, организации? сейчас мы как комиссия. Нет, ну здесь, вы комиссия, с понятно, вы архитектурно-строительного с кого? контроля. С Архитектурно-строительного архитектуры? контроля. Ну, то есть вы это Да, понимаете, у вас да, что было смотрите? перепрофилирование, да? Жилого дома. Да, у нас 98 еще вот, у нас дело в том, что, по-моему, даже два этих акта. Или Еще тут один два? техпаспорт есть. Покажите? Есть, Еще вот один он, да. Я просто в этом особо не разбираюсь, но тут два. Вот.
Это, по-моему, другой или тот же? Это тот же. Нет, еще, Ну, значит, тут- есть. тут- Еще есть. Я извиняюсь, вас как величать? Карина Ивановна. может. Карина Ивановна. Тут основной вопрос возник насчет того, что тротуар, вы освоили в перспективе место для тротуара. В перспективе, Вот, щас которое посмотрим. Подождите, я не поняла, что мы освоили? Тротуар? место, Место- землю, которая в Сиз перспективе. түшүңүздөн чочуп келгендей эле болосуз го, Хорошо, вас как зовут, молодой человек? Меня Кайрат зовут. Кайрат, смотрите, мы самовольно тут ничего не забрали у государства. Так, Не надо нам шить Нет, нет, то, нет. чего нету. Мы У сейчас- нас есть зеленая книга. Хорошо. Вот как раз таки на этот кусочек Вот давайте, земли. давайте, вот именно вот. Вот, что а нужно. вы же не попросили зеленую книгу. Не, Где мы, она мы тут, что поэтапно была? идем. Мы А сейчас где она? каких-либо Так что же заявлений было? прям так не делаем. Вот, смотрите, вот зеленая книга. Я вам объяснил так, насколько я это понимаю. Вот зеленая книга. Она дается вот на вот этот кусок земли. Я правильно понимаю? По-моему. Ну, здесь уже вот специалист. Вот, да, Надя, посмотрите. А вот это мы платим государству за этот кусок земли. Мы ежемесячно платим ежеквартально Да. платим 25 тысяч сомов. Да, В квартал. Нам Все, сумма. это нам выдало государство. Я Да. это не сама Не взяла скажете. Это и не есть. самовольно заняла. Вот. Бада, да? Не, здесь под расширение. Вот это. Это Зала, этот торгового кусок зала, земли да. находится Быстренько. в аренде Да, у у нас в государства. А на Мы за сегодняшний него день платим. вы ее подали заявку на продление. продление. Да, Продление, нам продление. просто тянут. Это уже не наша вина. Нам же не говорят, в чем дело. Нам Супер. просто Без тянут, разницы. тянут и тянут. Муниципальный здесь был Вопрос он не больная от штука, этого, да? вопрос тот, Хорошо. вот этого. Покажите Покажите. еще раз. Где? Мынакей, Что вот здесь показать? вот это, канча метр, кандай? ну, түшүндүрүңүз, берип коюңуз. деген ана нежилое помещение деп алынган. Мачтов алмаз. Жер Ар участканын жағында мақсаты магазин бар нежилое екен. помещение деп Нет, на коюлат. самом деле тут... Тут жол жақ бетін что-то алғанда. не ал туда. нарқысы. А, вот. А беркейте болсо, Аренды это. Да, это тот, Да, который мы это мы продлеваем. продлеваем. Да. Еще же есть договор покупки 6 штук. Мы тут 6 зданий купили. Ой, маленьких кафе бараков. деп алып кафе Бараков. депчи. Жоқ, ладно, анысы И налог их бұл. сделали Ну, уже. Схемасы, бизнес схемада отырады. Можно я наглядно Не, покажу? туралей бұл Бұл- бұл- отырады. бұл- бұл Бұл жерде- отырады. бұл жерінде Жоқ, бар. түсіндім. Қармап тұрсар алдыны. Ол Мындан кейін бұл жерде бар да бұл. Мындан кейін. Вот смотрите, это по нашим, вот смотрите, по нашим архивным материалам, я по топосъемке объясню вам. Вот это земельный участок, это ваш, Частный собственник. частная собственность. Вот и это тоже ваш, частная собственность. Вы видите, как где кафе стоит? Это вот этот аппендицит. Вот это. Да. Вот Где это на оно. него документ на земельный участок есть у вас? Ну, наверное, есть у шефа, я тут думаю. Надо будет вот спросить Ну, тоже. надо спросить. А на это строение у вас вот она зеленая книга. идет. А, на она вот это. она, да, А, вот всё, она, всё, да. я поняла, А на вот поняла. эту часть надо На будет, вот эту да. часть. Я знаю, что-то шеф с ней делал. Чё Насколько я делал? знаю, что-то делал. Потому что по нашим данным он в Думе не числится. И регистрацию не проходили. Подождите, а это государственная земля или частная? Это муниципальная земля, Муниципальная, государственная да. земля. Ну хорошо, тогда вопрос вот к муниципальному. Почему они нам не дают тогда? Вот, а мы тут при чем вообще? Мы тут при чем? Если это государственное, они же должны нам дать. Да. Я сама взять это не могу. көрдүңүзбү байке, Правильно. сиз күнөө Ну это, наверное, к ним вопрос, а не ко мне. азыр ага келебиз. Курулуш боюнча Жок, сизге айтып берип койсун. мүлктү башкаруу мекемесине сизге бир эки сурообуз бар да. Мына бул жак 2 жылдан бери ижара төлөп атабы? Ижара төлөп атат. Бүгүнкү күндө келишим барбы? Келишимдин срогу 2020-жылы бүткөн. Аяктаган, бирок мөөнөтүн узартуу маселеси каралууда. Азыркы күндө. Бул жак ижарада болуп келген, 200 квадрат метр ижарага берилген. А бул тарабы аныкталды. Аныкталды. Сиздерде бүгүн базада жок. Базада бизде реестрде жок, ижарачылар реестринде жок. Мындайча айтканда 26 жылдан бери ижара төлөгөн эмес бул жакка. Токтомдун Бишкек шаарынын токтомунун негизинде ижарасыз берилген токтом экен да. Ооба. 97-жылы. Ижарасыз берилген токтом. Бирок Мыйзамга Мыйзам ылайык 99-жылдан баштап ижара төлөш керек. Ижара төлөш керек болчу. Эми ошо токтомдо так жагдай жаралып атат. Ал токтомдун мөөнөтү качан бул жака тротуар иштери, жолду оңдоп түзөө иштери башталганга чейин эле Шарт менен берилген шарт экен. менен берилиптир, Ооба. Эгерде бул жерге биз
тротуар салабыз десеңиздер эле сразу бошотсок чыккан милдеттүү булар, Милдеттүү. Так, земельный участок под летняя площадка по реконструкции жибек жолу болуп чыккан да. До начала работ реконструкция проспект жибек жолу болуп чыккан. Эми жолду жаңыртканга чейин колдонууга болот деп ооба токтом негизинде. азыр жол жаңыртабыз десеңиздер жокко чыгат автоматтык түрдө. Бишкек шаары боюнча архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы улуг инспектору Муфрал уулу Кайрат. Сиздер бул курулушту кабыл алгансыздарбы? Жок, бул чыгып турган могу пристройка деп аталган жерди кабыл алган эмеспиз. Негизги курулушу үй 98-жылы перепрофилирование, переоборудование болуп тур, жеке турак үйдөн кафеге. Ошол 98-жылы кабыл алынган. Анан Бүгүнкү күндө эмне аныкталды комиссияда сиздер тараптан? Биз тараптан бул жер вод болгон эмес, эксплуатацияга тапшырылган эмес. Анан комиссиянын чечими боюнча азыр акт түзүлдү. Жердин маселеси дагы бул жерден көтөрүлүп турат. Жер ижарага берилгенби, берилген эмеспи? Эмне негизинде берилген жана берилген эмес. Бул ээси тараптан дагы өзүнүн документтерин көрсөттү. Ал жерде толук камдуу могу тиешелүү пристройкага документ көрсөтө алган жок бүгүнкү күндө. Жок документ болуп Жок. Эми окуп коюңуз. Он сказал, что это легкая конструкция. Колонны сделаны. Комиссияны сиздер уюштурдуңуздар, Комиссияны биз уюштурганбыз. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Менин аты жөнүм Усманов Бактыбек. Бишкек шаарынын жер контролдоо боюнча башкармалыгынын башкы адисимин. Мына кечээ бир жолу протокол түзгөнбүз, бүгүн экинчи жолу түзүп атасыз. Буюрса, ушуну менен жыйынтык чыгарат деген ойдобуз. Эми окуп бериңиз, эмнелер аныкталды? Кимдер келди? Эменин Бишкек шаарынын архитектуралык курулушту контролдоо боюнча адиси келди. Бишкек шаардык башкы архитектуранын адиси, Бишкек шаарынын мүлктү пайдалануу боюнча башкармалыгынын адистери келди. Жогоруда айтылгандардын катышуусу менен Бишкек шаарынын Жибек жолу 555 дарегинде жайгашкан Фаиза кафенин түштүк чыгыш тарабында кошумча курулуш өз билемдик менен муниципалдык жерде капиталдык курулуш аныкталды. Негизги жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актысы сериясы 148-738 катталган. Аянты 10.043 чарчы метр, колдонуу багыты кафе. Дагы аталган курулушка Бишкек башкы архитектура тарабынан макулдашылган кагазы бар. 25 орунга ылайыкталган жайкы аянтчасы менен. Проект 8 август 97 жылдын 8 июлунда катталган. Бүгүнкү күндө кадастр мунуку госрегистрдин өкүлүнүн маалыматында бул жерге укугу катталган эмес. Архитектуралык курулушту контролдоо боюнча башкармалыгынын маалыматы боюнча кошумча курулуштун эксплуатациялык актысы жок. Жогоруда көрсөтүлгөн актынын сыртында аталган курулуш жайгашкан. Курулуштун ченемдери 6,5 8,3 метр. Бул түзүлгөн актын негизинде башкармалык тараптан биз ээсине эме беребиз. Доо кагазын беребиз да, мындай айткандачы, билдирүү беребиз ошол. Жерди өзүңөр өз ыктыярыңар менен бошотуп бергиле деп. Канча мөөнөт бересиздер ага? 5 күн убакыт беребиз. Бүгүн берип атасыз азыр, Жок, мен аны жумушка барып, биздин официальный бланкага начальниктин колу менен регистрация номер бастырып туруп беребиз. Ошол булар алган күндөн баштап мөөнөтү кетет. Ошол мөөнөттүн ичинде булар бошотуп бериш керек. Эгерде булар бошотуп бербесе, биз сотко доо арыз менен кайрылабыз. Соттун чечими аркылуу келип, бул жакты биз уже мыйзам чегинде чара көрүп баштайбыз. Бишкек шаары менен Ош шаары өзгөчө статустагы шаарлар. Алар жарандык кодекстин 254 беренесинде так көрсөтүлгөн функциясы. Соттун чечими жок. Бишкек шаары менен Ош шаарынын жергиликтүү бийлиги комиссиянын отурумундагы чечим менен гана бардык ушул курулуш иштеринде мыйзамсыз аракеттерди бузууга жол берет мыйзамда, кодексте. Ал эми сиз айтып аткан Бишкек шаардык кеңештин буйругу, токтому кодекстен ылдый турат да. Сиздер, биз ошол нерсени сиздерге өтүнөбүз. Эч кандай соту жок эле. Мыйзам чегинде жарандык кодекстен
254 беренесине ылайык иш алып барсаңыздар болот. Бул жагдайды дагы барып жетекчилигиңиз менен эме кылып көрүңүздөр. Бирок аны соттошпой эле, сотсуз эле буссаңыздар болот. Ошол эле учурда бул эгер бир дагы документи, бир дагы тийиштүү кагазы жок боло тургандыгы аныкталып аткандан кийин жердин ээси же менчик ээси катарында тарап да боло албайт бул. Сотто эч кандай. Сотко берем десеңиздер бул кайсы тарап болуп келет эле. Ошон үчүн сиздерди сотко да бере албайт булар. Ошондуктан сиздер мыйзам чегинде эле ыкчам аракеттер жүргүзүшүңүздөр керек. Ооба, биз мыйзам чегинде өздөрүнө жанакыл эскертүү баракчасын беребиз. Ошонун мөөнөтүн бүтүшү менен ишти алдыга алып кетебиз. Рахмат, анда ийгилик сизге. Ден соолукта болуңуз. Жакшы, мындай мэриянын аракети, мэриянын азыркы ушул иште жүргүзүп аткан саясаты мындай абдан жакшы болуп атат. Ыкчам, мындай көйгөйгө туура реакция кылып, көйгөйдү чечүү жолдоруна мындай эч нерседен жалтанбай эле аракет кылып атышат. Мунусуна рахмат. Силердин күчүңөр менен шаарды өнүктүрүп, оңдоп, баардын мыйзамына дал келтиребиз. Азыр эми кезек биз азыр ушул Файзаны көрдүк элек. Уркуя Салиева атындагы көчөгө барабыз. Экинчи этабы ошол жерде уланат. Мен ушундай предложение болду. Мунун баарын бузуп салабыз, туурабы? Бузуп салабыз. Элдер келатат деле. А могу Жаман сарайды мурун эле бар болчу. Биз сатып алганбыз. Аны алып салабыз. Наркы мореки Жаман сарай кирпич берпичтердичи. А наркы темири тосулуп турбайбы? Тигилер тосподу эле кошуна. Ал кошуна өзүнүкүн алам дейт, ошондо кийинен жол ачылган атпайбы? Туурабы? Ооба. Жол ачылса эле болду, башка маселе. Жол ачып салабыз, проблема жок. Жол өңдөнүп мындай асфальт булар баары тосуп келаткандан биз дагы эметип койдук. А мунун баары бүт мындай эле жөн эле сарайларда. Муну бузууга оңой да, көрдүңөрбү? Биз просто шыпырып тазалап, тигин артын бүт сценарий кылып салган. Өз ыктыярыңыздар менен мэриянын тракторун алып келбей эле өзүңүздөр эле бузасыздар? Жок, өзүбүз эле бузабыз. Анан эмне кереги бар? Канча убакыт керек ушул жолдо? Ушундай кылып беребиз. Эми катуу сук түшкөнгө чейин алып салалы. Морекин эле алыш керек да, морекин эле. Ушу аябай оор болчу. Канча мөөнөт керек сиздерге эми ушуну уртуна кылды? Эми жок дегенде 1 жума керек го, алдырабыз. Могу кранды алып чыгыш кыйын да. Морек аябай оор холодильник. Моякта бирөөдөн биз илгери эле сатып алганбыз да. Ошондо мындан кийинки тосулуп калган эмне болот бул? Бул алынат да, полностью алынат да. Жок, тетиги здание не? Ал просто пустой эле помещение экен, биз кирип чыкпадык азыр. Оңой эле алып салам деди, тигине коштар каякта жүрөт. 5-6 метр турат дейт, заборго чейинчи. Ошонун нары проход боло берет да, өтө берет. Ошондой кылалы. Тротуар ачылат бул жакта, Тротуар ачылат. Мону алып салсак эле кенен болгон атпайбы? Просто тазалап, тузалап турганга да биздики бияк. А то мурун бомж болчу да, биякта болгон алкаштын баары жатып алып, тажагандан фабриканын директору тиягын жаап койду. Биягын биз жаап койдук. Болгон эле ошо да. Анан силер туура көрсөңүздөр. Темир тосмо деген ушул турбайбы? Ооба. Ушуну эле алып койсок болду дегениңиз. Ошентип эле алып. Ооба. Макул, мына ушундай өз ыктыярыңыздар менен эле мамлекеттик органдарды кыйнабай. Жок, кыйнабайбыз. Эме кылып койсоңуздар. Газ да өтөт, андан да коркобуз, көрдүңөрбү, газифицирование. Ооба. Мына морекинден эле 1,5 метр эле мен ылдый чыгарып койгом да, морекини мен өзүмө деп кичине салып алгам да, ремонт жасап атканда. Негизи мыйзам боюнча тетик жерге чейинки, э? Бирок ачып коет экенсиздер биягын, жол. Ооба, биягын ачып эле. Элдер өткөндөй эле алып салабыз. Туура эле. Ооба, мен да. Бирок могу жерден экен да, өзү, тротуар. Жерде просто канализация бар болчу да. Эми центральный. Анда колтоп койгонго окшош. Так шыпырып, тазалап, бияк-биягын карап туруп атпайсызбы, карабайсыздарбы? Биз азыр экинчи объект, бул өзүңүздөр көргөндөй аталган дүкөн менен бер жактагы имараттын артындагы тротуарды ачуу маселеси айтылды. Өздөрү өз каалоосу менен ачмай болду. Кимдеки эс алууну пландап жүргөн болсо, биз Авиалюкс туристтик агенттигин сунуштайбыз. Мыкты программаларды, сезондук турларды уюштуруп берет. Ошону менен бирге эле Кыргызстандын ички жана сырткы авиа каттамдарына авиабилеттерди сатып алсаңыздар болот. Ал үчүн сиз мисалы Орусиядан туруп эле же Кыргызстандын кайсы бир аймагынан буйрутма менен электрондук билеттерди да алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0507 644 944, 0557 644 944. Дареги Бишкек шаары, Ден Сяопин көчөсү 2. Баса, умра сапарларын да уюштуруп беришет. Авиалюкс. Биз менен дүйнө тааны.
Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомен тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптеринде эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар.